Assalomu alaykum. Aleykümselam. Kelishimiz bilan. 2 qavatli 3200 metr kvadrat bo'lib 22 tas bo'lib berdi. 500 bolaga rasxod bo'lgan. Bunda 128 million so'm smetkasi bo'lchi 92 million bo'lib qoldi. Xudo xolasa shunaqa qilishni bitiriyorsa. Şu mektepten ilgili hizmet kılgan alışta çıkan kızlar kısmı gerekli mektep olsun. Buna İçki migrasyondan olan Bişkek şahrında, Oş şahrında, Çiğ oblasında mekteplerde balдар көп болып, балдар мектеп кубатпай, кейбір мектептер 3 мен, кейбір класстар 60-та шейін балдар оқыған. Kapıdan çoğun köy varlı. Ona şu köy çeşit için memleketten karajat bölümü öte büdjetten ayrıca korrupsiyaмен күрөштөн бирдиктүү депозиттик эсеп açılgan. Ошол каражаттарды дагы ошол Бишкек шаары Чүй облусунун айрыкча Сокулу Халнамеди мына Московский райондору Ош шаарында абдан муктаж, абдан мектептерге, кошумча имараттарга. Анан биз ушундай чечкенбиз, ушул коррупция менен күрөштөн түшкөн каражаттарды ошол мектептерди жана кошумча имараттарды салганга жумшайбыз деп. Мына ошол бүгүнкү биринчи башталышы. Азыр 15 мектеп баштап атабыз эсептен. 7 бул Чүй областында 7 мектеп Бишкек шаарында, 1 мектеп Ош шаарында. Бул кийин уланат. Коррупция менен күрөш буйруса бул уланат. Бұл тоқтабойт, бұйырса бұл мәселе күчөйт. Үчүн дегенде біз бұл күрөшкө абдан муктажбыз. Буну эл дагы, коом да талап кылып атат бул маселени. Белгилүү коомдук ишмер Коршбек Акназаров агабыз менен көзү тирүү мезгилинде жолуккам. Ошондо ошо киши айтты эле. Бул коррупция, бул сары чырмок чөптөй деп. Буну түп табынан жок кылбаса, үстүн алсам кайра өсүп чыга берет деп. Мына коррупция менен ошо киши айткандай биз мүмкүнчүлүк болушунча муну Кыргызстанда жок кылганга баарыбыз бирге мен башында туруп күрөшүбүз керек, иштешибиз керек. Мына региондорду кыдырганда дагы ал жакта да жолукканда эл көбүнчө элибиз ушул мектеп, бала бакча боюнча көп маселе коюп атышат. Анан кече мына Акталага барып келдим. Акталага барганда дагы ушул мектеп, бала бакча маселеси көп коюшту. Анан ошо коррупция менен күрөшкөн каражатта мектепке кетип атат. Ошону бала бакчага да жумшасаңар жакшы болот деген мына маселе коюшту. Буйруса мына мектептерди чечип алып, анан бала бакчага дагы каражаттарды бөлөбүз. Ар жылы мектеп болсун, мына чогуу баштадык. Абдан керек мектеп. Кирип мектепти аябай көргөз эле. Подвалга чейин түшүп, андан подвалга түшүп, балдарды аба жетпей турганын көрүп, мен абдан мындай кайгырып чыктым эле ошол жерде. Салбасак болбойт экен деп, мына убакытча бүгүн чыктыма баштадык. Буйруса менин көзөмөлүмдө бул мектептер. Ушул мектептен эми элге журтка кызмат кылган, ак эмгек кылган бул кыздар чыксын. Сиздин тилөөбүз айтматтай адамдар чыксын ушул жерден. Коршбек Акназаров агабыздай батылдар чыксын, эл батырлары. Эмгектин батырлары чыксын бул жерден. Сиздерде жакшы мугалим, врачтар, жакшы имандуу балдар чыксын. Селекциянын тургундары өтө бир ишенич менен кабыл алып калдык. Мына 4 эле күн болду башталганына. 4 күндүн ичинде ушундай бир огромный курулуш башталыптыр. Сизге рахмат. Мына сиздин өзүңүздүн көзөмөлүңүздө экен. Кудай буйрса, тез арада сапаттуу өтөт деген үмүтүбүз бар. Биздин балдарыбыз дагы татынакай кең школдо окуйт деген үмүттөр бар. Сегодня капсулу закладываем. Пристройка. Очень мы надеемся, что школа будет разгружена. 3 кабаттуу здание. Анан кийин спорт зал менен да ошодо. Бу жерде 17 класс бар. Где-то 760 балага эсептелген. Kızlar çıkışında
окуучулар чыксын. Оформили.